Барыңыздарга маалым болгондой, 12 январ күнү Сокулук районунун акими менен анын орун басарына бир катар суроолорубуз менен барганбыз. Биздин жер маселеси боюнча суроолорубузга жооп берүүдөн баш тарткан аким жана анын орун басары жаа бою катышты. Сурообузга жооп бере аласызбы? Жооп, комиссияга сурайсың, ошол жооп берет. Комиссияга. Сизден агышыбыз керек. Жок, мен албайм. Эмне үчүн жооп бере албайсыз? Эмне үчүн сиз жооп бере албайсыз? Жок, мен жооп. Мен комиссия бар, комиссиянын төрагасы эмесмин. Комиссиянын жер комиссиясы. Аким катары жооп бере. Аким катары ошо комиссия жооп берет. Эмне үчүн? Анда эмне үчүн? Анда биз кирсек болобу? Жок. Эмне үчүн? Ошол күнү күндүзгү саат 2-де жер маселеси боюнча жер ээлери менен жыйын өткөрүүнү пландашкан. Жыйынга кирүүгө укугубуз бар болсо да, бизге акимчиликтин кызматкерлери тоскоолдук жаратып, киргизбей коюшту. Ал ортодо Зоболо масс медиасынын башкы редактору Самара Босунбаеванын колун катуу толгой бурашып, залал келтирип коюшкан. Колунан жаракат алган журналист алгач аны билген эмес. Оорусу күчөп кеткендигине байланыштуу ооруну сездирбөөчү дары ичип, акимдин жыйындан чыгуусун кечке чейин күткөн. Жыйын бүткөн соң өз жерибизге өзүбүз ээ боло албай жатабыз деп ошол жакта жүргөн жарандардан маек алдык. Кечке жук ооруканага кайрылган Самара Босунбаева ошондо гана колунан жаракат алганын билген. Эмесе кеп башына болсун. Сокулуктун эмнеси? Чалчат. Жок, негизи киргизиш керекпи? Булар кирип пускай сокулукка чалсын. Сиздер айтсаңыздар, ошо эме ийим кызматкер катарычы жыйналышты ушинтип бекитип алып өткөн бир тараптуубу же эки тараптуубу? Прессаны түртүп, кол көтөрүп, ушу камераны тартканга акысы барбы? Ийим кызматкер айтсаңыздар. Баарынан эң кызыгы, бекинип алып жашыруун жыйын өткөргөн Сокулуктун акимин ийим кызматкерлери коргоп, карапайым эл менен журналисттерди киши катарында көрбөй, зыңкыйып гана кайдыгер карап турушту. Эч нерсе кыла албайсызбы? Мыйзам боюнча. Балким ичинде эмне болуп жатканын ким билет? Эмне үчүн ачпайсыңар? Ички иштер министринин басмасыз кызматына, андан соң жүзеки кызматына байланышканыбызда биз күткөндөй жыйынтык болбой, эч ким келбеди. Бир кезде баягы акимди коргоп, колдоп турган Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин бири келип сөзгө тартты. Алардын жардамын алуудан баш тарттык. Андан 3-4 саат өткөн соң, андан башка жүзеки кызматына келдик деп эки кызматкер келди. Колунун оорусуна чыдатпай жатканына карабай, кетанал ичип алып арыз жазган Босунбаева андан соң башта айтып өткөндөй ооруканага кайрылып, колу жаракат алганын билген. Ийим кызматкерлери ушинтип олтурушса, жарандардын укугу кантип, качан, кандай убакта корголот? Кол жаракат алгандан кийин акимдин орун басары бир катар суроолорубузга жооп берди. Мамлекеттин ичине мамлекет ачып алгандай өзүн өтө кыйын сезген Сокулуктун акими жыйын өткөрүп жатканда эшикти илип, элдин телефондорун жыйнап, прессаны киргизбей журналисттердин ишине тоскоолдук жаратып, колуна залал келтирүүгө чейин барганы эмнеден кабар берет? Эмне үчүн телефонду жыйнап алдыңар силер элдин? Эмне үчүн элдин телефонун жыйнап атасыңар? Телефондорду жыйнап алып, азыр элге кайра таратып берип атат. Кирип баратканда телефондорду тартпасын, диктофон жазбасын деп. Бул мыйзам бузуу. Жашыруу болбосо эмне үчүн телефонду тартып алдыңар элден? Сизге суроолорубуз бар эле? Эки суроо. Азыркы жер маселеси кандай чечилип атат? Эмне болуп атат? Эмнени сүйлөштүңүздөр жыйында? Жыйында ошо мыйзамдаштырууну эле сүйлөштүк. Ал бул жерде ошол мыйзамда менчик укугун каттоо жөнүндө суроо маселе болуп атты эле. Ошону жердин ээлери менен, жер пайдалануучулар менен ошону талкууладык. Ошол жыйындачы телефондорун чогултуп, анан эшикти бекитип алдыңыздар. Телефонду чогулткан ал жерде ар кандай тартып, аны кийин бурмалап сөз болбосун деп. Вот именно жок, телефонго тартса бурмалап кантип бурмалайт телефонду? Көрүп атасыңарбы азыр? Же жашыруун нерсе козголду деген. Жашыруун эч нерсе болгон жок. Себеби баары менен ал жерде ачык айкын эле сүйлөшүлдү. Ошону соц тармактарга туура эмес, кесинди кылып, кээ бир адамдардын сөздөрүн улап, курап, ошону берип бербесин деп телефонду алып баарыбыз отуруп элек. Ошондо эмне маселени чечтиңиздер бул жыйында? Бул жерде айтып атам дагы эле, мына жер мунапса объектилери, бул жерлер. Ушуларды биз азыр мыйзамдаштырып, бул амнистиянын аягы келип туруп, менчик укугун каттап бериш керек. Ошол арыз амнистияга кайрылган адамдардын менчик укугун каттап бериш керек. Ал процедурада мыйзамда жазылган, жободо жазылган, ал белгиленген тартипте болот деп. Буну баягы каттоо мамлекеттик каттоо орган, бул кадастр. Алардын өзүнүн тартиби бар. То есть жаңы укук, менчик укукту каттоонун алдында
ескини жокко чыгарыш керек. Анан азыр бу жерде жерлердин ээлери фактически үлүш жерлер болгон, бул менчик үлүш жерлер болгон. Ошолорду макулдугу менен менчик укугун токтотуу процедурасы болуш керек. Ал өзү макулдугу менен кат жүзүндө бериш керек. Менчик укугун токтотууга деп. Ошону булар бербей, макулдугун бербей, мисалы үлүш ээсине 1 гектар же бир канча гектар жер болсо, аны 4 сотуктан дробить этип көп адамга саткан. Ал талаш жеринде мисалы 100 адамга саткан болсо, анын бир 10 адам менен талаш болуп атат. Бир кандайдыр бир эсептик өздөрүнүн карыздары бар. Ошону 10 адам менен карызын өндүрүп алыш үчүн тиги 90 адам таза адамдар да бар. Анан баягы талаш маселеси бар. Ошол 10 адамдын айынан 90 адамдын да маселеси чечилбей турат да. Анан ошону биз азыр жердин ээлери менен сүйлөшүп, ошол талаш маселелерин бир четке коюп туруп, тиги таза адамдарды алардын баардыгынын документтерине трансформацияга дагы менчик укугун токтотууга макулдугун берүүсүн биз сурандык буларга. Азыр ошол кадастр мекемесинин жетекчиси да болгон, ошол каттоо органынын жетекчиси. Булар баардыгы ошо кандай процедура болуш керек, мыйзам менен кандай болуш керек, ошол суроолорун беришти, суроолордун жоопторун алышты. Анан жер ээлери деле ошо макул болушту. Ошол мыйзамдаштыруу процессин амнистия белгиленген мөөнөттүн ичинде ошол баардык иштер аягына чыксын деп сүйлөшүлдү. Эмне үчүн башка райондордо мындай ызычусу жок трансформация болуп жатат? Эмне үчүн ушул жерде эле Сокулук районунда ызычуу болуп атат да? Ызычуу бул өкмөт мамлекеттин ортосунда. Жок, мамлекеттин ортосунда бу жерде эч канча ызычуу болгон жок. Бул жерде болгону талаш маселе ошо жерди саткан адамдар менен, жердин ээлери менен жерди алган пайдалануучулардын ортосунда талаш болуп атат, действительно. Баардыгы эмес. Ал жерде тазалар деле бар, жакшылар деле бар. Ошон үчүн бул жер өзү бир жылда пайда болгон жок. Бул бир 10 жыл, 15 жылдан бери ушундай бир көрүнүш болгон экен, бул мыйзамсыз болгон. Анан ушул маселени эч ким чече албай, мына ушу жылга чейин келген, мына 21-жылдын ноябрына президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, ушул Ак Ордо конушуна келип, ушул көп жылдан бери чечилбеген көйгөйдү бир чечкиндүү бир кадамга барып, тапшырма берип, ушуларды мыйзамдаштырууга тапшырма берген. Анын артынан мыйзам чыкты, ошо жер укуктук мамилелер жөнүндө деген мыйзам чыккан. Ошо мыйзамдын алкагында азыр комиссия түзүлүп, комиссия өзүнүн ишин алып барып атат. Бирок бир учурга келгенде ошол бир талаш маселелер жаралып, ушуну чечилбей калганда биз ушу жердин пайдалануучуларды дагы жердин ээлерин чакырып, ынтымакка чакырып, ушуну бир жакшы амнистия мөөнөтү бүткүчөктү ушул маселелерди чечип алгыла деп биз ортомчу болуп, булардын ортосунда ушу маселени чечкенге аракет кылдык. Негизи жеке менчик ээлеринин укуктарын билесиз да, мыйзам боюнча. Эмне үчүн азыркы кезде ошол жеке менчик ээлерин чакырып отказной жазып бер деп жатасыздар? Жок, отказной жаз деп эч ким жок, ал туура эмес маалымат. Ал өз ыктыяры менен жер ээлери өздөрү келип бериш керек. Мен дагы эле айтып атам, ошо менчик укугун азыр жер Ак Ордодо, ал жерде 900 гектарда 15 000 үй салынып кеткен. Азыр адамдар ал жерде отказной деген жок, ал жерде. Отказной деген жок. Бул менчик укугун каттоо өзүнүн процедурасы бар. Мыйзамда белгиленип жазылган процедурасы бар. Жаңы менчик укукту каттоодо эскисин токтотуш керек. То есть эки документ болуп калат да бир жерге болбосо. Ошон үчүн биринчи эскисин жокко чыгарып, андан кийин жаңы адамга жаңы документ жасап бериш керек. Тиги киши саткан, акчага саткан, алган, тигиге кайра өткөрүп бериш керек. Ошол эле процедура. Бул жерде отказной деп эч кимде. Эмне себептен ушундай резонанс, ушундай провокация жаралып атат? Эл менен жеке менчик ээлеринин ортосунда эмне себептен деп ойлойсуз? Силер же түшүндүрүү иштерин туура эмес жүргүзүп атасызбы? Жок, түшүндүрүү же мындай туура эмес түшүндүрүп алып атасыздарбы? Жок, түшүнүп эле баардыгы эле түшүнүп эле турат. Бул жерди сатканда да көптөгөн бул мүчүлүштөр болгон. Бул жерди өзү саткан тура эмес. Бул айыл чарба багытындагы жерлер, Эч кандай бул провокация деген провокация болуп атат, действительно. Ал эми баягы бир кандайдыр кызыктар адам ошол акчаларды төлөбөс үчүн же болбосо бирөөлөр келип мыйзамсыз бирөөлөрдүн жерлеринин акчасын талап кылып аткан учурлар болушу мүмкүн. Биз аны айта албайбыз. Эгерде андай учурлар болсо, алар укук органга барып кайрылыш керек дейм. Ошондой фактылар болсо. Биякта комиссия ошол мыйзамда белгиленген
мыйзамды ишке ашыруу жобосу бар, 291 деген министрлер кабинети бекиткен жобо бар. Ошо жобо менен мына 14-июндан бери Сокулук районунда амнистия жарыяланып, тартип менен белгиленген тартипте комиссия өз ишин алып барып атат. Бүгүнкү күндө биз ошол Агордо конушун баардыгын эле 900 гектарда 15 000 үй салынып кеткен. Анын баардыгын биз тактап, биякта ошо белгиленген тартипте кадастр мекемеси архитектура ал жерде съемка кылып, схема застройка жасап, андан кийин баягы ыйгарым укуктуу органдарга биз корутунду алып үчүн запросторду жөнөтүп алып, бүгүнкү күндө ал жерде андан кийин тартип бар, коомдук билдирүү деп коет. Коомдук билдирүүгө биз 3000ден ашык адамды чыгарып койдук. То есть потенциально 3000 адам бүгүн госакталганга даяр. Бирок ошол жер ээлери менен бүгүнкү күндө кадастрда баягы айыл чарба жерде булар үйлүш. Ошолордун катталган жер ээлери менен пайдалануучулардын ортосунда бир кичине ушундай бир түшүнүксүздүктөр болуп атат. Себеби баягы бирөөлөр акча карыз бизге бере элек деп, мисалы ошо 1 гектарды сатып туруп ошондон 2 адамдан эле 4 сотуктан 2 адам менен талашып болсо, калган баардык жерди келип туруп булар арестке койдуруп коюп атат. Же болбосо баягы ошо комиссия иштеп бүткөндөн кийин аягына келип туруп бул трансформация болуш керек. Андан кийин айыл өкмөттүн чечими чыгып, ал жерде госакт берилиш керек. Ошол жерге келгенде жер ээлери баардыгына эле талаш эмес. Ошо талаш болгон бир топ, бир аз кичинекей эле бир адамдар үчүн, бир участкалар үчүн баардык жерин кармап турат. Ошону биз түшүндүрүп айттык, кандай жолдору бар. Тиги спору жок жерлердин баардыгын мыйзамдаштырып, баардыгын элди кармабай бере берле. А кимден талашыңар болсо барып туруп жеке чечкиле. Эгерде жеке өзүңөр ынтымакта чече албасаңар, анда сот органдан же укук коргоондар менен маселеңерди чечкиле деп ошону тездетүүгө биз сүйлөштүк да ушул иште. Бул жерде туруп сиздерге күтүп туруп бир топ нерселер көп болуп да. Бир аял чыгып алып айтып атат, мен жердин эсимин дейт. Анан мен деген ошол жерге кайра кирип эмелеримди тактайын десем дейт, кимге сатканымды, эмне кылганымды тактайын десем, квартальный мени киргизбей атат аяка дейт. Ошондо айтсаңыз, квартальный ошол жер ээсин киргизбей койгонго укугу барбы же жокпу? Эми бу жерде ачык эле айтыш керек, бу жерде квартальныйлер мыйзамдуу түрдө эч кандай ролу жок. Ал жер бүгүнкү күндө айыл чарба багытындагы жерлер трансформация боло элек. Квартальный деген бул эми калктуу конуш болуп, ал жерде бир айыл статусу алгандан кийин ал жерге айыл өкмөт тарабынан мыйзамдуу квартальный болуп ал жерге дайындалат. Ошондон кийин аны квартальный деп эсептесе болот. Биякта болгону биринчи арыз ээси өзү түз комиссияга келип кайрылат. Андан кийин биякта ыйгарым укуктуу органдар бар, кадастр, айыл өкмөт, мына райондук администрация, комиссия бар. Ушул органдар менен түздөн түз иштеш керек. Эгерде кандай суроолор болсо, жердин ээси боюнча, ошол жер кайсы жерде жайгашкан, кандай любой маселе болсо, булар түздөн келип комиссияга кайрылса, комиссия толук маалыматы бар, ыйгарым укугу бар, же болбосо кадастр мекемесине келип любой маселе менен чечип алса болот. Түп нуска документтери жок жерлерге кантип эмне негизинде кызыл китеп берген жатасыздар? Эми ал муну мен айтып кеттим, бул мыйзамдын ишке ашыруу министрлер кабинети бекиткен жобосу бар, 291 токтом менен жобо. Жободо белгиленген ошо жер мунапысын 291 токтом 31 майда чыккан. Ал жерде белгиленип жазылган ошол жер мунапысын алыш үчүн арыз менен кайрылат, арызга кандай тиешелүү документтерди тапшырса болот. Ошол жерде укук белгилөөчү, укук тастыктоочу документтер, доверенностьтер, болбосо ошо коммуналдык услугаларды төлөгөн квитанциялары, ушундай документтердин негизинде биз арыздарды кабыл алабыз. Аны комиссия жерине чыгып, ал жарандын өздүгүн тактап, тапшырган документтердин баарын текшерип, эгерде ошол документтери толук жетиштүү болсо, биз аны амнистияга тизмеге кошуп, комиссиядан бекитип, андан кийинки процедурасы трансформация и дальше боло берет да. Дагы бир суроо. Биз жана ошол жерде отуруп көп нерселер көп болдук деп атпаймынбы? Бир ошол жерде кайсы бир контурунда жашаган жашоочу бар экен, үй салып алгам дейт. Анан кийин менин эч документим жок дейт, колумда дейт. Даярнасым жок дейт, убагында даярдык жаздырбай калгам дейт. Анан кийин мен 3 кишини көйлөндүрүп дейт. Квартальныйдын эмеси менен дейт, мен тапшыргам дейт, акимчиликке тапшыргам, анан мен ошол эмем өтөр өтпөсү белгисиз болуп атат дейт. Аны чечип атабыз. Бизге мына комиссияга ыйгарым укук берген, биз комиссияда коллегиалдык мындай чечим кабыл. Эгерде ошол жарандын жер мунапысына тапшырган арыз менен кайрылган адамдын эч кандай жерге укук белгилөөчү, укук тастыктоочу документтери жок болсо,
Биз ошол эгерде ошол жерде турак жай үй там салып алып, бүгүнкү күндө баягы ошол жерде турмуш өтүп жашап аткан болсо, ошол чектеш кошуналарынан кошуналардын квартальный жок берди. Алар кошуп сүйлөп атат, биз квартальный кандай эч кандай поручение бербейбиз, албайбыз да алардан. Кошуналарынан тил кат алып, ошол мен ушул кишини тааныймын, ушул жерди сатып алып, ошол жерде жашап атат деген болсо, биз алдын арызын алып, производствого алып, бияқта комиссия биз тизмеге кошуп атабыз. Комиссиядан бекитип, андан кийин коомдук билдирүүгө коебуз. Коомдук билдирүүдө 30 күн турганда, ал эч ким жерден талашпаса, башка бир талапкер чыкпаса, мен сурайын дегенде ошол эле учурда ошол жердин ээси чыгып калып, жеке менчик ээсинин колунда документи болуп, бирок мен буга саткан эмесмин деген. Жок, бул эми тизмеге чыгарыш үчүн, тизмеге чыгарабыз, тизмеге чыгып, ал адамга ошол биз жасаган схема застройкада архитектуралык номер берилет. Номер алгандан кийин ал тизмеге илинет. Тизмеге илингенден кийин ал номер алганда ал жери ээси чыгат. Биз ошо картаны илгенде, коомдук билдирүүгө чыкканда, ошол номер менен кошо картада жердин ээсин биз жазабыз. Андан кийин ал адам ошол уже тизмеге илингенден кийин ал жердин ээси аныкталат уже. Аныкталгандан ал жердин ээсине барып, жердин ээси менен сүйлөшүп, ушул жерде человеческий фактор андан барып менчик укугун токтотууга тиги кишиден макулдугун алып келиш керек все равно. Ал госрегистрге келип, ошол ал бир эле адамга эмес, ал ошо бүт үлүш китебине менчик токтотконуна трансформацияга макулдук берип госрегистрге келип ал кат жүзүндө кайрылыш керек. Ошондо ал кишиге эгерде макул болсо ал берет. Эгерде жок макул эмесмисиң десе, биз анда арызын кайтарабыз. Биз бул жерде бир эме болуп атат да, биз эмнеге келдик сиздерге. Анткени мына канчадан бери эле ушул Эмин Новопавловка мен бул боюнча иликтөө жүргүзүп аттык да бизчи. Аламдын районунда бар экен, башка райондордо толтур экен да мындай ситуациялар сиздердикиндей мына трансформацияга келип калганда анан кийин сиздерден улам пикетке чыгып атышат, улам пикетке чыгып атышат. Садыр Нуркожоевич сиз минткенсиз, обещать эткенсиз, мындай болгон деп атат. Анан бирок ошол эле маалда мына по факту факт жүзүндө ким ошол жерде үй сала алса ошого чыгат деген сөздөр сүйлөнүп атат. Бирок ошол эле учурда Садыр Нуркожоевич кантип мыйзамды аттап кетип атат, кантип жеке менчик укугун бузат, ошону сиздер элдериңиздерге мындай кенен түшүнүк беришиңиздер керек да. Биз деген жеке менчик укугу деген бар, ал моундай статья менен корголот, ЮНИС тарабынан жеке менчик ээсинин эмеси укугу корголот, мындай ысылдабагыла. Силер ошол жана сиз эле айткан эмени туура толук түшүндүрүшүңөр керек да. Анан бул жерде мисалы үчүн мен азыр аким менен чын айтайын, аким менен башкача мындай эмелерде сүйлөшүшүм керек. Анткени мына жанатан бери колумду кайрышты балдарыңыздар. Биз бул боюнча дагы бул бойдон калбайбыз. Жанагы мен сизге азыр сүрөтүндө көрсөтөм, ошого колун толгоп эметип салды. Биз ушуну эле сиздерден сурап туруп кетмекпиз. А жерден эшигиңиздерди жаап алып, бизге балдарыңарды түрттүрүп, камерабызды чаптырып, балдарыңды коколотпой эле ушундай кылышыңыздар керек болчу. Президент Садыр Жапаров Сокулук районуна келип кеткенде элдерге кызыл китепти ирети менен чыгарып бергиле деп тапшырма берип кеткен. Бирок бир гана Сокулук районунун жашоочуларынын нааразычылыгы бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй келет. Ушундай мамлекеттик кызматкерлер жер сатып алган жана жеке менчик ээлеринин ортосунда туура эмес маалыматтарды жеткирип, эки тарапка эки бөлөк сөздөрдү айтып жатышкандыгы үчүн президент Садыр Нуркожоевичти да жаман көрсөтүп келишүүдө. Ушу Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу айыл чарба багытындагы бир нече гектар жерди өзүмдүн жеке менчигиме чыгарып алгам, сатып алгам. Анан баягы Садыр Нуркожоевич келип трансформацияга элди дайындап эмесин тапшырмасын берип кеткенден кийин мен атайын эмеге арыз менен кайрылгам. Акимиятка, биздин администрацияга ал кайрылган арызым мынакей бүгүнкү күндө турат. Мага момчанчы контурда момча жер тиешелүү деп атайын регистрацияны өткөзүп тактап бергиле. Бүгүнкү күндө эртең мыйзам чегинде кызыл китеп чыга турган болсо, ызы чуу чыгып кетпесин. Бүгүнкү күндө такташып алалы деп атайын арыз менен кайрылдым. Андан кийин чыгып мынакей прокурорубузга келип, Сокулуктун прокуроруна келип кайрылдым. Мына каттаган эмеси реестр эмесинен өйдө өткөзүп турат мынакей. Бул 24 январь 2022 кайрылып атам. Ошо бойдон бир мындай эме жок да, жыйынтык жок да. Мен ал жерде арызды мындай деп жазып атам. Мага тиешелүү жерди мыйзамсыз башка бир адамдар келип басып алуу жолу менен сатып ишкен. Менин колумду подделка жасап, ишеним каттарды подделка жасап туруп,
Бул жерде нотариустар да бар, бир топ адамдар бар бийлешкенчи. Ошолордун баарын текшерип, мыйзам чегинде текшерип бериле деп мен кайрылуу жасап, арыз менен кайрылсам, ошондо мага зам аким мындай жооп берип атат. Зам аким эмес, акимияттан жооп келип атат. Силердин жерди уточнить невозможно, так как үйлөр салынып кеткенине байланыштуу эмеден тактоого невозможно деп мага ответ келип атат. Хорошо деп туруп, анан мен кайра прокуратурага кайра барып атам, Тунбай. Тактап бергиле. Мына мен өзүмдө тактоо акты бар. Мурун мен актап следование болгонда, мен арызым менен тактаганда бар актап следование. Хотя бы ошо менен тактап бергиле десем, бир жыйынтык жок. Арызга кыскача айтканда мен жооп ала алган жокмун бүгүнкү күндөчү. Анан өткөндө 30 декабрь күнү Сокулукка квартал башчысы менен дагы бир 2 киши менен барганбыз акимиятка. Акимиятка барганда зам аким айткан: "Эже, сиз жериңизди тактаңыз. Мына кимге бердиңер подписочно. Андан кийин алып келип бизге тапшырыңыз. Мына могу киши менден алган. Ушул кишилерге китеп бергенге мен каршылыгым жок" деп туруп тактап келиңиз деди. Мен макул деп жаңы жылды өткөзүп бүткөндөн кийин келип бирден тактап баштадым. Кимге саткам? Ошол жерди мен тактаганы чакырганда, ошол жерде бир нече доверенностьтер чыкты. Подделка болуп. Менин колум эмес, жасалма болуп чыкты. Баягы убагында мен Роудага, Сокулук Роудусуна, прокуратурасына бир нече жолу арыз менен кайрылганда, булар деген мага ошол ишти жаап койгон. Бир нече арыз мына бүгүнкү күндө мына бүт реестрден өткөзүп алгам. Бүт эмеден каттоодон. Мына могу жерде 15-20 жакын арыз, бүт талондору менен полный бүт. Ошондо мага деген булар деген мындай жооп берген: "Невозможно уточнить, тактап бере албайсыз, өзүңөр тактап алгыла" депчи. Акимият да ошентип жооп берген. Анан мен майрамдан кийин жаңы жылдан кийин тактап атсам, келип ал видеосунда мен силерге азыр эмегерге өткөзүп берем. Зам аким өзү келип айтып атат: "Силердин тактаганга акыңар жок жерди" депчи. Жерди мен тактайм дейт, пофамильно. А мен айтып атам, параллельно суроо берип атам: "Сен кантип мен жеримди тактайсың, когда мен жерим сен сатпагандан кийин сен билбейсиң, жердин ээси менмин да, менчик болуп мен турам да жерде. Мен билем да, мисалы үчүн кимге саттым, кимге саткан жокмун. Ана менин колум подделка эмеспи, мен арыз менен канча жолу кайрылсам дагы бир текшерүү иштери жүрбөй, анан эртең күнү ушу менин жериме мен кызыл деп чыгарып берем дейт да зам акимчи. Бул элди эки жаатка бөлөт да. Мен барсам мага бирди айтат: "Сен такта өзүңдүн жериң кимдики экенин, ким сатты, кандай экенин". Элге чыгат дагы элдин көзүнчө башкача сөз айтып атат да. Тактаганга акысы жок деп. Кантип мен тактаганга акым жок, когда мисалы үчүн Кыргызстанда мыйзам бар да, эме менен сакталып турат да. Мен эмем жеке менчигимди сакталган мыйзам бар да. Мен жеке менчигимди ким тартып алат мисалы үчүн бүгүнкү күндө? Мен ошол нерсени зам акимге түшүндүрүп айтсам, зам аким элге туура эмес информация берген үчүн мына бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык болбой келаткан себеби ошолда бирден бир себебичи. Элди экиге бөлүп чабыштырып атат да. Биякта баары эле захват кылып кеткен деген эмеден алысмын. Захват кылып кеткени бир 20%, бүгүнкү күндө түшөт. Калган 80% эл менден алган жакшынакай эле жашап атат бүгүнкү күндөчү. Алардын списогун мен апарып өткөзүп атам. Үстүнөн акча көрүп же мынча акча бер деп бир адамга басып барган жокмун. Бул жагы ушундай болду. Анан экинчи жагынан мен эмнеден бул чыр дагы эле бүтпөй келатат жердин эмеси. Роуду прокуратура убагында туура эмес иш алып барган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө могу башаламандык бүгүнкү күнгө чейин болуп келатат. Эми азыр ошо башаламандыкты жыйынтыктаганга прокуратура менен Роудун өзүнүн да күчү жетпей калды. Себеби убагында биз арыз менен кайрылганда бизге отказ чыгарып берип койчу. Бир следственный действие жок. Бир эме жок эле. Наоборот, мен арызданып барсам, захватчикти кандай десем, захватчикти жабырлануучу кылып, жердин ээси мени күнөөлүү кылып койчу да. Андай моменттер бар. Ошонун негизинде мени канча жолу камашты мынакей. Бүгүнкү күндө мынакей соттун актысы турат менде. 2020-жылы мени камап атат. Камаганда менин баш эмемди баягы караганы келгенде, баш эмен жанагы баш чараны караганы келгенде, сот залынан баягы эмени карап аткан следственный судья сурап атат. Шамбетов деген эмеден, Алымбеков Шабдан дегенден сурап атат: "Эмненин негизинде сен муну камакка алдың? Мунун деген кылган кылмышы качан кылып бул срок давности деп коет, во-первых. Во-вторых, сен эмне үчүн ошол жерде акчаны көбөйтүп койдуң, сумманы?
атайын Алсейітованы камакка алыш үчүн сен ушундай эмени статьяны орнотуш үчүн атайын сумманы акчаны көбөйтүп анан ишти башкача эмеге нукка буруп атайын иш аракет кылганын көрүнүп турат деп сот сураса, ошол жерден тергөөчү жооп берип атат. Мен дейт 204 берененин 3 бөлүмүн менен шектүү катары кабарлама берүү жөнүндө жана келтирилген чыгымды бүгүнкү күндө АКШ долларынын курсу менен эсептөөгө Сокулук районунун прокурорунун орун басарынын ооз эки көрсөтмөсүнүн берилгендиги жөнүндө далилдеп айтам деп мынакей өзү берип атат көргөзмө менен соттон. Значит, мындан эмне деген жыйынтык чыгарсак болот? Бул жерде мындай жыйынтык чыгып атат да, атайын мени камап коюп, анан менин жеримди захват кылганга дальше жана захватчиктерге булар жол ачып берип атат да. Мына ошондо мен камалып кеткен себеби бирден бир себеби эме болду. Менин жеримди Музуралиева Роза деген эжебиз бар. Ошол киши захват кылып туруп сатып ийген. Анан мен баягы өзүмдүн жеримди талашып барсам, кайра мен өзүмдү камап коюп атышат. Кайра өзүмдү камап коюп атышат. Мына ал жака мен прокуратурага арызданып жасам, прокуратура деген надзорный орган, ал жок, отписка. Мен жазсам отписка кылат. Мен айтып атам, мен Сокулуктан жабыркап атам. Сокулуктун прокуратурасы жакшы иштебейт атат деп чүйгө жазсам, чүй арызданып барсам, чүй материалды изучение кылат дагы, кайра Сокулукка текшерүү үчүн деп кайра Сокулукка жиберип берди. Текшерүү өзү катачылык кетирип аткан адамга сен ката кетирипсиң, текшер деп жиберсе, мен ката кетириптим деп мойнуна алмак беле, албайт сөзүн. Кайра Сокулук Алсейитов күнөөлүү деп чыгарып коюп атат да, бүгүнкү күндө бизде мыйзам иштебейт. Мына экинчиден ушул жыйынтыктын баягы трансформациянын кармалып аткан негизги жыйынтыгы ушуда. Убагында прокуратура робуду туура эмес иштерди алып барган. Ошол себептен мына башаламан бүгүн. Ээси ким, захватчик ким, мына бүгүнкү күнгө чейин билинбейт. Мен өткөндө чыгып тактаганда менин жеримди захват кылган адамдардын кимден сатып алдыңар деген тил каттары да чыгып атат, доверенностьтер да чыгып атат. Бул адамдар деген 2017-жылы менин жеримди захват кылып кармалышкан. Анан азыр бүгүнкү күндө мени уламдан каматабыз деп өзүнчө топ түзүп алышып, ошол менин жеримди захват кылган адамдар элди үгүттөп атат да бүгүнкү күндөчү. Өткөндө мен документти чогултканда ошол адамдардын аты чыгып атат. Мына биз ошондон сатып алганбыз депчи. Мен ошол боюнча прокурорго экинчи жолу арыз менен да кайрылып, мынакей эмеде ноябрда кайра кирип атам. Дагы тактап берип койгулачы. Менин жерим захват болду, подделка менен сатып ийип атат. Бүгүнкү күндө ушундай иштер болду, тактап берип койсом, мына уже жаңы жыл жаңырды. Эч кандай жыйынтык жок бүгүнкү күндө. Дагы бир пример айтып коеюн силерге, мынакей. Мени апарып улам камап салып атышат. Апарып камап салып, мынакей 2021-жылкы иште Момундай деген Иманалиева Кенжегүл Керимкуловна деген аял жабырлануучу болуп таанылган. Мен күнөөлүү болуп табылгам. Бул жерде действительно бул эже менен жерди сатып алган. Бирок бул жерде Музуралиева Гүлнур деген аял келип туруп сатып ийип атат менин жеримди. Басып алып элем, кадимкидей эле сатып ийип атат. Анан мен ошондо бул Кенжегүл эже экөөбүз чогуу барып арыз жазып атабыз. Арыз жазсак, робуду жок, сиз Музуралиеваны күнөөлөбөгүлө Гүлнурду. Бул жерде Алсейитованын күнөөсү дейт. Эмне үчүн Алсейитова силерге саткан жерди башка бирөөгө сатып ийет дейт. Андай факты жок, сатып ийген жок. Наоборот, бул киши келип биздин жерди захват кылып атат десем, жок, болбойт. Алсейитова эле только күнөөлүү болуш керек бул жашоодо. Алсейитовдон башка эч ким күнөөлүү болбош керек. Мага иш козгоп туруп сотко жиберип атат, соттон өкүм чыгып атат. Бул бир мына кызыктуусу ушул жакта турат да. Анан 2022-жылы мен арыз менен барып кайрылсам, тергөөчү чыгып атат дагы жерди тактап атат менин арызым боюнчачы. Именно эле ошол Мореки Иманалиева Кенжегүл эженин участогун тактап атат. Анан кызык нерсе биякта мынакей токтом 9-сентябрда чыгып атат. Признать потерпевшей деп мени признать потерпевшим деп чыгарып атат. Эмненин негизинде менин жашыл китебимди мына правоустанавливающий. Аны текшерди тергөөчү бар. Жеримди барып текшерди. Кимден сатып алган деп жанагы захватчикти текшерди. Получается, захватчик показания берип атат, мен Гүлнурдан сатып алгам деп. Анда эмнеге мени камап, мени жоопко тартты 21-жылы. Ошондой эле тергөө амалдарын туура кылса мындай болбойт эле да, мисалы үчүнчү. Мына азыр мына эки неме турат. Меня уже приговор я получила бул боюнча. Анан ошол эле иш боюнча мени кайра потерпевший кылып признавать этип атышат. Муну кандай кылса болот? Мындайчы, мына бул бир эле эме. Мындайда деген менде толтуруп да мынакей. Мына биякта мени потерпевший кылып признавать этип атышат мынакей. Бир нече жолу, бир нече иштер менен. Ушул иштер боюнча мени 2020-2021-жылы камап, мени күнөөлүү деп таап, өкүм чыккан. Азыр болсо мен арыз жазсам, кайра мени потерпевший кылып признавать этип атат. Мен бул үчүн уже канча ай отуруп, соттон өкүм чыгып, мына кандай ызы чуу болду мына бүгүнкү күндөчү. Анан
дагы бир айтып кете турчу нерсе, бүгүнкү күндө жер маселеси боюнча өтө оор болуп турат могу Сокулук районунда. Бизде азыр Сокулукта бул жерди деген жердин ээсинен башка эч ким тактай албайт. Мисалы жердин ээси мен билем кимге сатканымды. Менин жеримдин көбү Россияда жүрөт, мигрант болуп иштеп. Мына ошолордун жерлерине азыр башка бирөөлөр документ өзүнө каттаттырып алып, каттоодон өткөзүп алып, жана көчө башчы деген бар, кошуна деген бар, ошолордун баарына барып эле документти жасап алып өткөзүп алат. Мен өткөндө акимге ошону кеп түшүндүрүп айта албай койдум. Сиз туура эмес кылып атасыңар. Ишти негизи башта эле туура эмес башташкан буларчы. Жер саткан мени чакырсын, жердин ээси менмин. Мени чакырсын, мен документимди өткөзүп берем барып. Мынакей, мен трансформацияга каршы эмесмин. По факту ким отурат, ким сатып алган, ким подделка менен мынакей отурат. Ошондо жыйынтык чыгат да, бир результат чыгат да. Азыр башаламан болуп, элди үгүттөп, башка жактан чогултуп атат, биякта бизге келип бирди айтып атат. Ана, конечно, башаламан болот да. Ошондо сиз азыр кимге претензия коюп атасыз жана алар ким атын атап койсуз? Так, претензия койгону мен Сокулук прокуратурасы менен Сокулук РОВДсына претензия коем. Потому что мени камаган кезде, мына 2020-жылы 17 декабрда мени камап атат. 15 декабрда камап атат. 17 декабрда 2 айга мен санкция алып кирип атам. Ал жерде дагы мына могу жана сотто показания берди деп атпаймынбы тергөөчү. Прокурордун буйртмасы менен кылган бул ишти депчи. Атайын мени чыгарбаш үчүн, статьямды орлотуш үчүн жанагынтип сумманы көбөйтүп, анан жана частьтini орлотуп коюп, атайын ошол иш негизинен мен 3 жолу камалды, ошондо эле бүт эле ушундай иштер да. Атайын орлотуп кылышат да. Анан мен азыр оюм бөлүнүп кетти, азыр мен эме деп түшүндүрүп айтайын. Бул жерденчи мен күнөөнү Сокулук РОВДсы менен Сокулук прокуратурасына коем. Потому что захват 2014-жылдан башталган, жердин захваты. Захват башталган кезден баштап булар акча алып туруп көзүн жумуп койгон. Мынакей булар деген жана захватчиктерди крышовать этип, прикрывать этип келген. Мен коркпой эле айта берем. Эртең апарып камамак туруп башымды кошуп алып салсын. Ошол кезде прокуратурага канча арыздасаң да прокурорлор да көз жумуп койгон. Мына ошол көз жумуп эметип келген ызычуу бүгүнкү күндө мына эми чыгып атат да. Мына азыр установление границ болду. Геймпланда архитектура чийди. Жашыл китептин негизинде границалар туп-тура так чыкты. Жердин баары мага тиешелүү болду. Мына мага тиешелүү болгон жер үчүн мен өзүмдү камады да. Мен запкы тарттым да. Анан жеримди тарттырып, еще камалып, анан еще азыр мен бекер берип коеюнбу. Азыр акимдин предложениясы ошол болот. Мени чакырып алып, мына 2 күн мурун айтат. Эже, сиз алып келип туруп арыз жазыңыз дейт. Жеке менчик укугуман ажыратыңыз мени деп эле тапшырып коюңуз дейт. Биз калган өзүбүз по факту берип коебуз дейт. Ким салып алса дейт. Мен кантип берем? Жеке менчик укугумду ажыраттым. Захват болуп жатса десем, сиз по участкам кийин коюп коюңуз дейт. Мени алдап атат да. Мен кантип по участкам коюп коем? Если мен өзүм уже мени жеке менчик укугуман ажыратып деп арыз менен өткөзүп атсам, сотто мен утулам да. Потому что мен өзүм тил катым турат. Мына акимдин кылып аткан иши ушул болот да, башы туура эмес болот бияктыкычы. Менин жеримди захват кылып кеткен киши иш сотто болуп аткан убакта силер мени камап койдуңар. Менден сатып алган киши естественно келип менин үстүмөн арыз жазат да, менин жерим захват болуп кетти депчи. Анан жабырлануучу катары арыз менен кайрылдыңызбы кайсы бир тиешелүү органга? Прокуратурага 2 жолу кайрылдым. Чуйский областной прокуратурага кайрылдым. Генеральный прокуратура Зулустун өзүнө да кайрылдым. Жыйынтык барбы? Жыйынтык жок. Отписка ишти жабат, кайра ачат, кайра жабат, кайра ачат. Мынакей. Мен барсам ачып коет, мына мага жооп берип коюшат. Мына силердин ишиңерди баланча номерден биз козгодук. Кыскартылган экен. Эмненин негизинде кыскартылганда белгисиз. Мени бир да чакырып, бир да следственный жетекчи кылган жок. Чалуу эле коркутат. Акча бересиң, же болбосо камайбыз деген тема бар да биздечи. Мединов Адилет ошентип келе берет, анан мен барып туруп арыз жазып туруп, полицияга Мединов Адилетти карматам. Ошондо Адилет ким болуп атат бул жерде? Тергөөчү, Аламедин тергөөчүсү болот. Мен арыз менен кайрылсам, мен ишимди отказ кылып коет. Мен захватчык, жеримди захват кылып атат деп арыз менен кайрылсам, булар менин ишимди отказ кылып коет дагы. Анан 2018-жылы мени чакырып туруп Аламединский РОВД камап атат. Эмненин негизинде десем, ошо мен 2016-жылы кайрылган захватчык келип арыз жазыптыр. Действительно аяктан показания бериптир, кимден күйүп калганын, жерди ким сатып алганын, кимден сатып алганын бүт. Анан ошо менен чогуу мени камап атат. Мен айтып атам, мен бул жен боюнча мен арыз жазсам, меникин кыскартып койдуңар беле. Силер деген азыр эмне кандай кылып атасыңар? Анда меникин да карагыла, менин арызымда, мен муну тааныбайм. Же акчасын албасам, же жер сатпасам, эмнеге камап атасыңар десем, силер деген, сен деген биздин тергөөчүбүздү взятка менен карматкансың деген жооп болду магачы. Мени каматып атат, 48 саатка, 48 сааттан чыгып эметсем, эртеси чакырып туруп, эртеси кайра камап атат. Кайра 48 саатка.
Мен уже подпискада жүрөм домашний арестте. Анан бул мыйзам бузуу эмеспи? Бул деген адамдын укугун тебелөө эмеспи? Анан 2022 жылы, мына быйыл жайында жана менин жеримди захват кылган аялдар топ түзүп алып барып УВДга, МВДга арызданышат. УВД, МВДга арызданып туруп, анан булар эме кылат. Мени чакырып алып барат. Мен камаларымды билдим. Мен бардым, сотко барсам, соттон кармап кетип атышат мени. Анан баягы 48 саатка камакка киргенден кийин Сокулуктун бүгүнкү күндө иштеп аткан начальник следствиясы бар, эме деген. Зарина деген. Фамилиясы азыр айтам. Момбекова Зарина деген. Ал аял мен 48 сааттан кийин баягы санкция аласың да. 2 ай санкция берет мага, потому что аякта часть орлотуп койгон. 2010 жылкы ишти мага предъявление кылышты. Ошондо өзү деле мына мыйзамдуулукту текшерип келсек 209-берененин 4-бөлүгүн коюп атат, часть 4-ин коюп атат. Бул деген өтө оор кылмыш, группа лиц сговорго кирип туруп, ошо ишти кылган деген айыпты угузуп туруп мени камакка алып атышат. Мен ошондо кирип айтып атам, мен ким менен группа лиц кылып турмун? Тем более бул иш 2010 жылкы иш, недоказанный факт. Менин распискам жок, же довериесим жок. Эмнеге антип камап атасыңар десем, өтө жактан заказ келди, биз аткарышыбыз керек деди. Мына тергөөчү Тамчыбеков, мынакей өзүнөн деле барып, мына бүгүн интервью алууга, эмненин негизинде камадың? Мына азыр иш сотто. Анан эң кызыгы прокурор ошону бекитип берип атат, айыптоо корутундусун. Наоборот, менин жеримди захват кылгандар келип арыз жазса, мен расписка менен барып доказывать этип атам, кагаз менен барып, бул жер меники, булар захватчиктер десем, ошону прокурор өзү тергебей туруп, ишти окубай туруп, ошол тергөөнүн келтирген айыптоосун бекитип берип атат, ишти сотко кетирип атышат. Бүгүнкү күндө Сокулукта ал иш каралып атат. Анан мен айтып өтөйүн, жанагы мен 48 саатка камалганда эми жайында 2 ай санкция алып келгенден жана Момбекова Зарина деген атайын түшүп ЭВСке отурган камерага келип туруп минтип атат. Мен уктап аткам, жанымда кыздар да бар болчу, отурган кыздар. Аларга айтып атат, Алсейитова эже бияктабы деп чансы, о десе, уктап атат ал десе, анда Мединов Адлеттен ысык салам айтып койгулачы. Баягы 2017 жылы мен карматкан Аламединдин тергөөчүсүнүн жакын достору экен буларчы. Мырзабаев Жаныбек деген бар. 2021 жылы мени каматып, жана часть орлотуп, элди топтоп келген тергөөчү бар. Эмне үчүн Мырзабаев Жаныбек Аламединде иштеп атканда эле апарып туруп камап аяктан коркутат 2018 жылы силер Мединов Адлетке сотко показанияңарды алмаштырып берле, же болбосо камай беребиз деп. 2020 жылы Сокулукка келип туруп тиги эме болуп атат, зам начальник следствия болуп атат. Кайра бияктан келип, кайра бияктан карматып атат, часть 3-ни койдуртуп. Анан 2022 жылы кайра Сокулуктан каматса, кайра эле ошол эле адамдар, ошол эле Мырзабаев Жаныбек, ошол эле Момбекова Зарина, баягы бүтпөгөн эле Мединов Адлет, мына эрегишкендер ошо менин арызым эмне үчүн каралбайт десем, мага прокуратурадан дагы любой жагынан барып сурагыла. Айтат, потому что бул тергөөчүнү взятка менен карматкан. А мен коррупцияга каршы иштеп атам. Эгер мени коргоп бере албайчысы, анда эмнеге коррупцияга каршы күрөшкө жардам бергиле, биз силерди коргоп беребиз деп, эмнеге анда ушундай мыйзамды чыгарып атышат эмнеге? Анан менин адвокатым Супатаев Мунар үстүмөн арыз тергөөнүн, прокуратуранын үстүнөн арыз жаза берип, эме Стамбульский протоколдун негизинде иш козгоп турган. Экспертиза назначение болгон. Мен экспертизаны өтүп атам могу эме айында. Азыр силерге айтам. Күз айларында, мына 2022 жылы. Ошо жерден 3 эксперт экспертизаны өтүп атам, 3 эксперт эме кылып атат мени психиатрический эмеденчи. Мен айткан сөзүм чындыкпы, чындыкка дал келеби, кандай психический давление кылышкан аяктан мени деп бүт ошондой результат чыгарып берип атат мынакей. Основываясь на экспертной квалификации, знаниях и опыте, считаем, что утверждение под экспертой о насилии соответствует, да, мунун айткандыгы чындык деп эксперттер заключение берип атат. Мен кайра прокуратурага барып атам. Мынакей экспертиза чыкты. Эми жокко тартпа мени мыйзамсыз камаган адамдарды десем, бул андай иш болбойт да, анан бул андай тигиндей деп отговорка кылып атат да, адамдын тагдыры оюнчукпу, апарып туруп деп жатат. Бул жеңил иш дейт да, бул жөн эле ооба сенин айткан сөзүңөр чындык деп эле коюпту дейт. Анан эмне калп айтып барамбы мен? Мен калп айтып барамбы? Мына апарып туруп эле жөн эле мыйзамсыз камап салып атса, жеримдин баарын захват кылып, бүгүнкү күндө захватчиктердин сөзү чын, а жердин ээсинин сөзү калп болуп калабы, жалган болуп калабы?
Сиз азыр мисалы өзүңүздүн жериңизге өзүңүз ээ боло албай, өзүңүздүн укугуңузду коргой албай жүрбөйсүзбү? Анан бир нече жолу арыз жазыпсыз, арызыңыз да каралбаптыр. Эми ушул иштин жыйынтыгы кандай болот деп ойлойсуз? Мен күрөшөм дальше. Мен муну жөн эле мындай калтырып койбойм. Мен бүгүнкү күндө президентке чейин кат таштагам. Эртеңки күнү Курманкул эмеге Зулусовго дагы таштайм. Тиги кимге да барып таштайм, ГКМга да барып таштайм. Мынакей мыйзам чегинде эгерде тергөөлөр өздөрүнүн ишин туура эмес аткарган болсо, могу башаламандыкты аягы ушулар алып келип аткандан кийин алар да жоопко тартылыш керек. Эмне үчүн мен эле жоопко тартыла беришим керек? Же мага окшогон жердин ээлери тартыла бериш керек. Пускай алар да жоопко тартылсын. Эмне үчүн акча алып туруп көз жумду кылып туруп иштерди жаап коюп атат? Ошондо по факту менин жеримди захват кылып аткан менде видеолор бар, мен ютубка да чыгаргам. Азыркы күндө ошол жерде захватчы күй салып жашап атат. Мен барып чырылдап фундамент коюп эле эчтеке болуп электе арыз менен кайрылып опергруппа чыгат да. Ошол видеого бүт тартып койгом, ютубка да чыгаргам. Эмне үчүн мыйзам жок келип салдырып атасыңар? Чакыргыла давайте. 2 күн мурун эле келип ушен боюнча арыз менен кайрылгам мен. Кайрылганыма карабай жыйынтык чыккан жок. Мынакей сетка менен тосуп туруп бүгүнкү күндө фундамент куюп атышат. Бул жалаң сокулук ровдсынын бездействиясы деп түшүнөм менчи. Же Роза Музралиева сатып алган булардын барынчы. Раз мыйзам чегинде эч кандай иш каралбайса, только ушундай түшүнүк болот да. Бул жер меники деп атам. Эмне үчүн мыйзам бузуп кайра салып атасың бул жерде? Кандай мыйзам бузуп эле? Документ менде турат. Эмне үчүн ровдга келген жоксуң, ровдга чакырганда? Сотрудниктер келди, вызов боюнча. Азыр болсо булар айтып атат, биз эч кандай акыбыз жок, эч кандай бир да эчтеке алып чыгып кете албайбыз, конфискация кыла албайбыз, веждок кыла албайбыз, вот бияктагы оокаттын баарын барып. Туура айтып атасызбы? Атыңыз ким? Аты жөнүңүздү айтпайсызбы? Кимсиз? Мирбек Абдрахманов. Значит, алып кете албайсыз да? Веждокду алып кете албайсыз. Кандай чоо жайын түшүнүп, мен жантан бери түшүндүрүп атпаймынбы? Арыз ровдда уже экинчи жолу вызов болуп атат. Не реагирует. Ошол жерде бүгүнкү күндө захватчы күй салып жашап атат. Могу участоктон өйдө жагы, Морик участок экөө тең захват болуп, башынан аягына чейин мага тиешелүү документ. Частный собственностьтен китебим бар, өзүм жеке менчик деген. Мына ошонун баары бүгүнкү күндө захватта турат да. Именно мына могу времянка боюнча келип мен арыз менен кайрылып сокулук немесинен 102 менен чакырып келгенде фундамент жаңы куюп атыптыр. Ошондо келип фундамент токтотурууга үй салып атат, эртең ызы чуу болуп кетет десем, милиция сокулукка бездействие кылып койгон, ошондон пайдаланып үй туруп калган да. Милициялардын баарын тарткам, ошол кезде келип туруп мояк жыйнагыла, моуларды иш козгоп бергиле, мына моуларга деген туура эмес иш кылып атат, захват кылып атат десем, иш козгобон эмес. Иш козгобойгон, жөн эле жаап койгон, болду, бүттү. Кайра ушул жерде менен сатып алган киши келип арыз жазса, мени камап коюшкан да. Эми бүгүнкү күндө алардын требованиясы ошол жерди бизге мыйзамдаштырып бергиле деген ультиматумду коюп атышат эмелерчи, жана захватчиктерчи. Анан өкмөт получается эмне, жердин ээсинен захват кылып алган кишиге далил менен турса, захватчикке баскынчыга жерди мыйзамдаштырып берип койгон атпайбы мына бүгүнкү күндөчү. Менин түшүнүгүм ошондой болуп атат да. Мисалы ошо захватчикти отпайсызбы? Эмне үчүн документ сизде турса аларга берип атат? Ошолор эмне пара берип атабы же кандай? Пара берип атат. Пара бергөн үчүн ушундай иш болуп атат да. Же болбосо документи жок, мен барайынчы, мага бирөөнүн огородуна кирип алып үй салып алып эртеңки күнү меники дейинчи. Документи турса. Мага береби? Эртеңки күнү мына мен суранат элем да. Ар бир ишти иликтесин. Мына захватта отурган ар бир киши азыр кыйкырып чыгып атпайбы? Ошону чакырып туруп мына бирден кагазды алып туруп, кимден сатып алдың эле? Кайсы жыл сатып алдың эле? Алып кел сатып алган кишинди. Деп туруп эле мыйзам чегинде эгер ишти тергөө туура апара турган болсо, бул иш батылеп турган нерсе. Азыр булар дагы эле көз жумуп жеп алган акчасы үчүн эртеңки күнү жооп бере албай атышат да. Мына захватчыдан акча жеп алган да, көзүн жумуп койгон да. Эртең ал захватчык барып туруп кекиртиктен алат, мен сага акча бербедим белем ушул үчүн. Анан ошол бойдон эле жабылып бойдон калсын деген тема бияктачы. Баягы жеке менчик укугунан ажыратып туруп, элге кызыл китеп чыгарып берип, элди тынчытайын деген эле иш болуп атат да. Бүгүнкү күндө акимияттын да, прокуратуранын дагы, ровдунун дагы, айыл өкмөттүн дагы иш аракети ошол эле бир эле жыйынтыкта. Булар убагында акча жеп алган. Акча жеп албаса мыйзам чегинде караш керек болчу да. Биригишип алып ушул ишти кылышкан деп жыйынтык чыгарып атасызбы? Топтошуп иш ооба, мен ал нерсеге дагы видео далилим бар да. 2020-жылы мени каматкандан кийин бир топ баягы менин жеримди захват кылып, ошо жоопко тартылган аял бар, ошол жерде видеодо жүрөт. Ошол аялдар болуп түн ичинде менин үйүмө кирип, балдарымды кубалап чыгып, үйдөн документтеримди мурдап кетип атат. Мына ошол видео турат. Ошол кезде милициялар келип туруп, менин балдарым чакырат, мен камакта жатам, балдарым кичинекей чакырат да эмени. 102-ге чалып. Милициялар келет дагы каттайт арызды. Каттап туруп
туруп бирок эчтеке иш аракет кылбай эле унчукпай кетип калышат. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол иш жабылуу бойдон келип атат. РПП бар менде катталганчы, видео дагы бар. Ошол жерде именно менин жеримди захват кылып соттолгон аялдар түн ичинде мени каматып коюп туруп, менин жоктугума пайдаланып, үйгө кирип документтерди мурдап кетип атышат. Мен Бердалиева Дамира Эргешбаевна болом. Мен силерге кайрылып аткан себебим ушул элдер айтып атат го жерчилер деп. Жерчи эмес, жердин ээси болом да. Ушул колумда турган китепти мен ошо 2010-жылы сатып алгам. Ошол эме оформить этип өзүбүзгө өткөрүп алган ортосунда бул китептердин баарын отменге кетирип салышты. Ошонун азабын азыркы күнгө чейин тартып атам. Ушул жерди отменге бергенден кийин захват деген башталды. Башка эле бирөөлөр келип биздин жерлерибизди массовый захват болуп, ушунун азабынан бир нече жолу түрмөгө камалдык. Мына ар бир ушул эме жер ээлери, ушундай күбөлүгү барлар соттун чечими менен алган ар бир жердин ээси түрмөгө камалып чыкты да. Анан ушул түрмөнү ушул жердин ээлери үчүн эле жаратып койгондой, мына азыркы эл асылып атпайбы? Жердин, үлүштүн ээлеринин кереги жок бизге депчи. Ушул биздин жердин, ушу китептин негизинде ошолор сатып алышкан. Мен сиздерге кайрылып атканым ушул элдерге туура түшүндүрүп, ушул түшүнүктү туура жеткирип, ушу жердин ээсисиз кызыл китеп чыкпай турган дагы бир жолу далилдегим келет. Себеби мен ошо түрмөгө отургузуп коюшуп, ушул үчүнчү күчтөр деп айтылып атпайбы? Ошолор мен жеримди каалагандай сатышты. Апрелчилер дешип, ошолор келип сатышты. Көчө башчы дегендер, мына көчө башчы Алмакан деген аял бар. Ушул кезге чейин, ушул күнгө чейин ар бир үйгө кирип, ар бир адамдын баарын травить этип койгондо мага каршычы. Даже деген баягыда госрегистрдан номер коюп келгенде, доверенасыңарды бербегиле деп группага жазып атат. Анын мага жетип эле мен угуп атам. Ай Бердалиева келсе жолотпогула депчи. Себеби ал өзү сатып, өзү кириштеп салган жерлерин ачылып калбасын деп мени өз жериме өзүмдү жолотпой атат. Себеби мен ба түрмөгө түшүп келген, түрмөгө отуруп келди деп элге жаман атты кылып, мени өз жериме өзүмдү жолотпой атат. Ушул маселе болуп атат. Ушул иликтөө иштерин жүргүзсөңүздөр, ушул мен да маселемди карап, ошол элге мен да туура өзүмдүн ээлик кылганымды түшүндүрүп көргөзгүм келет да. Мен көйгөйлүү маселем ушул. Ушул жерде айтып атпайсызбы, камалып чыктым, каматып ишти депчи. Кандай максатта каматты, эмненин негизинде камалып чыктыңыз? Себеби биз бул жерлерди эми добросовестный покупатель болуп сатып алып атабыз да. Биз сатып алган жерлердин баарын прокуратура жокко чыгаргандан кийин эле ар кайсы жактан эле эми 10 участок болсо, мисалы үчүн 6 үй салып, фундамент салып калышкан, 4 бош турат. Бош участоктарды эле башка жактан апрелчилер келип, ошо көчө башчылары келип сатып салып атат. Каалагандай ар кайсы жактан кирип сатып ийип атышат. Ошол Алар сатып ишти, анан сизде сотко сатып ишти, анан ал жерде 4 киши менин кишим да. Акчаны мен саткам. Ошол кишилер мага заявление жазат дагы, ошонун негизинде мен камакка алынып калып атам. Алар сиздин жерди сатып ийиптир, макул, башкалардын жерин сатып ийиптир. Кандай алардын колунда кандай документ бар? Кантип сатышты алар? Мына ушу сот жүрүп аткан кезде дагы мына ысык атада каралды. Менин ишим ушул сокулуктун иштери биз соединять этилип, ошол жерде ошол заявителдер айтып атат, биз Бердалиевага жазган эмеспиз деп атышат. Биз захватчиктерге жаздык деп атат. Биз Бердалиевага эч кандай күнөөбүз жок деп атат. Бул жерде сокулуктун прокуратурасы, сокулуктун роодусу күнөөлүү болуп атат. Ошону заявление жазса, лишь бы доверенность Бердалиеваныкы болду, Бердалиева жоопко тартылат. Болуп эле уже документтин негизинде эле мага иш козголуп калды да. А так ошо элдер барып выступать этишти, биз захватчиктерге жазганбыз, биз Бердалиевага жазган эмеспиз депчи. А по факту эмне документиңер бар дегенде алар менин доверенностьмду алып барышат. Алып барганда эчтеке мага иш козголуп калды бул жерде. Если сиз жердин ээси болсоңуз, алар сизге арыз жазбаса эмне үчүн мындай мыйзам чегинде каралган эмес деп ойлойсуз? Муну ошол сокулук ысык атанын председатели Айжан деген эжекен, ошол мен ишимди ошол киши карады. Ошол аябай жакшы жооп берди да ошол аял. Айтты, эгерде ушул иш ушу ысык атада болгондо мен муну такыр башкача карамакмын деди. Бул тергөөдөн кеткен деди. Себеби иликтеп, ошол талаага чыгып, ошо ким захват кылып алган, ошо захватчиктин документи гана деп ушунун баарын требует этип туруп, андан кийин Бердалиеваны күнөөлөш керек болчу деди. Бул жерде эч кандай Бердалиеванын күнөөсү жок, болгону доверенность Бердалиеваныкы болгон үчүн эле буга тергөөчүлөргө да иш жеңилдейт. Эмнеге башын ортот? Бияка эле иш козгоп салган
деп ал туурасын айтты. Айыптооңуз кимге болуп атат азыр? Мен айыптоом ушу прокуратурага болуп атат, меники дагы. Прокуратурага, себеби алар ошол прокуратуранын уруксаты менен гана иш козголот да. Ошону иликтебей туруп, ошонун даанасына жетпей туруп эле күнөөнү бармай коюп коюшкан. Эми эмне кылайын деп атасыз? Эми мен ушул иликтөө иштери жүрүп калса, мен деле ошо эл астында өзүмдүн актыгымды, тазалыгымды мен дагы көргөзгүм келет. Мен дагы бала бакырам бар, дос душманым бар, куда сөөктөрүм бар. Элдин астында мен дагы жүзүм жарык, башымды көтөрүп жүрүшүм керек. Ойлойсузбу ошо мыйзам акыйкатчылык Кыргызстанда мыйзам эми мурункуга салыштырмалуу шүгүрдөлүп эми жылып келатат. Ошон үчүн мен дагы акыйкат издеп, ушул мыйзам иштейт деп мен ишенип, акыркы үмүтүм ушул азыркы өкмөттө. Азыр Моореке Агурда 3-тө проблема аябай көбөйүп атат. Эмне себептен? Ал жерде 15.000 киши бар да. Ошол 15.000 кишинин ичинен бир какой-то бир 50ге жетпеген киши чыгып алып эле бакырып өкүрүп эле Садыр Нургуловичке кайрылып эле кызыл китепти чыгарып берип койгула, кызыл китепти чыгаргыла. Бизге кызыл китепти кечиктирип атат деп эле арызданып атышат да. Анан аны сураган эч ким жок да. Биринчи сураш керек да. Эмне себептен силер чыгып атасыңар? 15.000 кишинин ичинен эмнеге силер чыгып, башкалар чыккан жок деген суроо бериш керек эле да, туурабы? Ал чыгып аткан элдердин бардыгы тең эле мен эми 99% гарантия бере алам. Ал чыгып аткан элдердин бардыгы тең захват менен келген элдер. Азыр мына могу жердин баарын документин текшерип, кимден, эмне себептен, каяктан алганын сурасаңар, өзү эле чыгат. Жерди захват кылганы келатканда мен 102 менен чалам. 102 менен группа барат. Группа баргандан кийин ошол жерден акты түшөт да кетет. Ал болсо күн барат, түн барат, акырын фундамент куюп алып анан там салып кирип жашагыча ровуду бир дагы башын көтөрбөйт да. Ошо бойдон ровуда жатат. Мен ушуну факты кылып айта алам бардыгын тең.